Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Ооган согушунун ардагерлеринин жолугушуусу 8 август күнү салтанаттуу түрдө өткөрүлдү. Бул иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 8 гвардиялык мот аткычтар дивизиясынын командиринин өздүк курамы менен иштөө боюнча орун басары полковник Марат Мырзаканов, ооган согушунун ардагерлери жана шаар тургундары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, курман болгон жоокерлерге арналып Куран окулду. Асманга ок чыгарылды. Бул жолугушууга Россия, Казакстан, Белоруссия, Украина, Өзбекстан жана Тажикстандын ооган ардагерлери катышууда. Алардын жүзүнөн кубанычты жана кайгырууну дагы көрүүгө болот. Анткени көптөн бери көрүшпөгөн куралдаштары менен жүз көрүшүп, башынан өткөргөн кыйын күндөрүн эстешүүдө. Ал эми иш-чаранын экинчи бөлүгү ооган ардагерлеринин кызмат өтөгөн аскер бөлүгүндө уланды. Тагыраак айта турган болсок, 36-806 аскер бөлүгүндө болушту. Бул аскер бөлүктүн жашоо шарттары менен таанышып, өздөрүнүн кырчындай болгон жаш кездерин эске салышты. Анткени дал ушул аскер бөлүктөн ооган согушуна аттанышкан. Биз Астанадан келдик. Осудан 40 жыл бурун осы жашта 3701 7701 деген военный жаш болгон. Сонда июль айында 79 жылдың осы Кыргызстанга аскери кызмет өтөбүзгө келдик. Сол менен 40 жыл өткөндөн кийин осы бир эске алуу, бир кездешүү деп осы өзүмүз бирге службада болгон, армияда болгон азаматтармен кездесүүгө келип турмуз. Міне, қазір жасымыз 60-қа келіп қалды. Ол кезде 18-дегі балалар едік. Сосы бір кездесүүгө келіп, осы міне бірге қызметтес болған қарулас достарымызды көріп, қуанышты болып жатырмыз, жақсы болып жатырмыз. Келіп, мына жерде қазір мына жерден оқу бөлімімен казармасын көріп, танысып, жаңа қарап жатырмыз, ана суреттерде қалай деп айтады, отличная рота деп қазақша қалайды. Сондай суреттері тұр екен. Сонда қуанып жатырмыз. Біз осындай балалар болған кезде бізде солай болып едік. Иш-чаранын жүрүшүндө ардагерлерге сый тамактагы берилди. Бүгүн бизде майрам, себеби дегенде 40 жыл мурун ушул аскер бөлүктөн Афганистандын тополоңуна, апатына ушул жерде по мобилизация тревога болуп, аскер бөлүктүн жокерлери, командирлери өздөрүнүн хоту менен Алай району аркылуу, Сарыташ, Мургап, Тажикстан аркылуу, Ишкашым аркылуу границадан өтүшүп, Файзабад, Бадахшанский гарнизонго барып, провинцияга барып, ошол жерде өздөрүнүн кызматын өтөшкөн. Мына ушундай чукул чакыруу менен согуш талаасына советтик 620 000 офицер менен жоокерлер жөнөп кеткен. Алардын 14 453-ü каза болгон. Ал эми Кыргызстандан 7 000ден ашуун жоокер барып, 254-ü курман болгон. 1500дөй жоокер ар түрдүү жаракаттарды алган. 600гө жакыны майып болуп кайткан. 2 кыргызстандык аскерге Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Алардын элеси эл жүрөгүндө түбөлүк сакталып кала берет. Өз өмүрүн мекендин тынчтыгына арнаган ардагерлерге таазим.
Арми 2019 аскер оюндарынын алкагында Түмен шаарында өтүп жаткан коопсуз маршрут 2019 кароо сынагынын жүрүшүндө кошумча стол үстүндө теннис, аркан тартыш, гиря көтөрүү боюнча спорттук мелдештер уюштурулду. Мелдеште Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн инженердик аскерлери стол үстүндө теннистен, аркан тартыш спорттук оюнунан биринчи орунду ээлешти. Жеңүүчүлөр грамота, медаль жана кубоктар менен сыйланышты. Мелдеште Белоруссия, Вьетнам, Кыргызстан, Россия жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн инженердик аскерлеринин өздүк курамдары катышты. Эки миң 19 жылдын 7 августунда Казакстан Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Отар полигонунун 40 аскери базасында артиллериялык атуунун чебери 2019 беттешинин ачылыш аземи өттү. Бул беттешке алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн мыкты даярдыктагы артиллеристери катышты. Эл аралык арми 2019 аскер оюндарынын алкагында өтүп жаткан артиллериялык атуунун чебери 2019 мелдеши бул жылы 7 августта старт алып 15 августка чейин уланмакчы. Аталган мелдешке 12 өлкөдөн командалар катышты. Алар Азербайжан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казакстан, Кыргызстан, Иран, Өзбекстан, Тажикстан, Россия жана Сирия. Даярдык убактысында биздин артиллеристер техникаларды алып, запастагы трассадан айдоо жана куралдарда атуу иштерин жүргүзгөн. 1 августта өткөн Чучугулак кармоонун жыйынтыгында кыргыз минометчилары Венесуэла, Тажикстан жана Сирия командалары менен бирге таймашары белгилүү болду. Мен Эфрейтор Сүйүнбаев Кылымбек 52-870 Илбирс аскери бөлүгүндө кызмат өтөйм. Кызмат өтө убагында азыркы учурда 10 айдын жүзү болуп жатат. Бул 10 айдын ичинде биз Сарташ атайын тактикалык машыгуусуна катышып үлгүрүп калдык, жетишип калдык. Бул машыгууда биз өзүбүзгө көптөгөн нерселерди үйрөндүк, көптөгөн жетишкендиктерге жеттик. Биздин аскер бөлүккө көптөгөн мактоолор болду. Ушул аскер бөлүктө кызмат өтөгөнүмө сыймыктанам. Анткени бул аскер бөлүк Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн эң алдыңкы аскер бөлүктөрдүн катарында десем жаңылышпайм. Учурдан пайдаланып, өзүмдүн Ош областына караштуу Кыргызчек айылында ата-энем Шукуев Нургазы, Акбаева Гүлзат ата-энеме салам жолдойм. Ыраазычылык билдирем, рахмат. Жана ошондой эле кыргыз элинин жаш муун айыр азаматтарына кызмат өтөп, армияга келип кызмат өтөшүңүздөргө мен чакырам. Мен Султанов Азирет Али 026 аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жатам. Мен ушул аскер бөлүктө кызмат өтүп жатканыма сыймыктанам. Кызмат өтүп жатканыма 5 ай болуп атат. 5 айдын ичинде биз көптөгөн нерселерди үйрөндүк бул жакта. Азыркы учурдан пайдаланып, мен Ош шаарында жашап жаткан, Ош шаарында Башбулак айылында жашап жаткан атам Абдуллаев Жанибек Султанович, апам Сатамкулова Кулпунай жана мен досторума, ошондой эле тааныштарым, туугандарыма салам жолдоп кетем.